Ишенал Арабаев атына Кыргыз мамлекеттик университетинде педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Советбек Байгазиевдин илимий чыгармачылык кечеси өттү. Жыйында Манас эпосу боюнча чакан 8 томдуктун жана улутубуздун уңгулуу нарктары аттуу китебинин бет ачаары болду. Аталган китептер улуттук баалуулуктарды жайылтуу менен бирге келечек муунду тарбиялоого багытталган. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жогорку кеңештин депутаттары, академиктер жана студенттер катышты. Чыгармачылык жыйын президенттин Манас эпосу жана улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруунун алкагында уюштурулду. Ушул китептер жогорку окуу жайларындагы жана мектептердеги Манас таануу сабактарына арналганда, анын жалпы окурмандарга арналган. Мына ушул китептерге байланыштуу улуттук баалуулуктарды жайылтуу, улуттук дөөлөттөрдүн негизинде өсүп келаткан муундарды тарбиялоо максатында улуу мурастарыбызды жайылтуу максатында ушул иш-чара уюштурулду. Советбек аяга окшогон ушул залда отурган Манас таануучулар, ушул залда отурган Манас изилдөөчүлөр Манасты кантип таануутунун методикасын жазгандар, Манасты илимге айлантып, тарыхка айлантып, жалпак тилге салып, жаныбызга жан киргизип таркатып аткан агайлардын эмгегине Советбек агай, сиз аркаңызда жетелеп келаткан, сиздин катарыңызда чогуу отурган академик окумуштуулардын баарына тең башты ийип таазим кылуу керек. Манас айткан кишилер оңой менен ооруга чалдыкпайт. Манасты оозанган кишилер оңой менен буларга чаң жукпайт. Манас айткан кишилер алтындар. Ылгаяга тебелеп алып, тепсей берсеңер дагы жылтырап эле көрүнө берет. Алтын асыл. Дүйнөдө алтынды тааныган асыл зат катары. Ошон үчүн манасчыларды канчалык каптап, кара өзгөйлүк кылсаңар дагы, кара санатайлык кылсак дагы, булар эч жактан запкы же ыдык көрбөйт.